Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеште апта ичинде болуп өткөн орчундуу кабарлары менен ободо парламент берүүсү кезектеги чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2017 жылдагы иши жөнүндө премьер-министрдин отчетун кабыл алды. Билим берүүнүн, саламаттык сактоонун сапаты, соц объекттердин курулуштары, оңдоо иштери жана алардын сапаты сыяктуу бир топ проблемалар бар. Аны сиздер да айтып жатасыздар. Эл өкүлдөрү элетте. Депутаттар аймактарды кыдырып, айылдан кабар алды. Мунун баарын тезден ремонт кылбасак, эртеңки ушундай жакшынакай мектептен айрылып калып, андан кийин ордуна жаңы мектеп курушун канча убакыт кетет? Мусулмандар дүйнөсү орозо айтты майрамдады. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков айт намазына катышып элди майрамы менен куттуктады. Ардактуу мусулмандар, кармаган орозоңуздарды жараткан кабыл кылсын. Бул айда жасаган жакшы иштерибиз коомубуздун ынтымагын бекемдесин. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2017 жылдагы иши жөнүндөгү премьер-министрдин отчетун канааттандырарлык деп тапты. Бир жылда 2 премьер-министр иштеп, үчүнчүсү отчет бергени парламентте дагы кызыктай кырдаал жаратты. Жогорку кеңеш мурунку премьер-министр Сапар Исаковго ишеним көрсөтпөй ал отставкага кеткен болчу. Эл өкүлдөрү отчетту угуунун кажети барбы же жокпу деп көпкө чейин талашып тартышты. Кантсе да өкмөттүн эл алдында эсеп берүүсү жыл ичиндеги эң маанилүү маселе экени эске алынды. Кетилген кемчиликтер айтылып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке көптөгөн суроо талаптар коюлду. Өткөн жылда аткарылган иштер боюнча баяндама жасаган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жетишкен ийгиликтер менен өкмөттүн ишинде оркойгон каталар көп болгондугун айтты. Алар нарын ГЭСтерин куруу боюнча Реглас чыры, андан кийинкиси Альфа Телекомду сатуу аракети ишке ашпай калгандыгы, соңкусу жылуулук борборундагы авария болду. Инвестиция тартуудагы имиджине терс таасирин тийгизип жатат. Жогоруда айтылгандардан тышкары социалдык секторда, мисалы балдарга, аялдарга зомбулук көрсөтүүлөр, билим берүүнүн, саламаттык сактоонун сапаты, соц объекттердин курулуштары, оңдоо иштери жана алардын сапаты сыяктуу бир топ проблемалар бар. Аны сиздер да айтып жатасыздар. Өкмөт башчы алдыга коюлган ой максаттары тууралуу дагы маалымат берди. Инвестициялардын отчеттуулугун ачык айкын кылууга жетишүүгө басым жасалат. Экспортко багытталган ишканалар каржылоого дагы жеңилдетилген шарттарды алат. Аткезчилик, контрабандалык менен айоосуз күрөш болот. Айрым депутаттар жаңы өкмөт башчы иштегенине 2 айдын гана жүзү болгондуктан ага суроо берүүнүн кажети жок деп эсептеди. 2017 жылдагы өкмөттүн ишине баа бербей эле маалыматтын эске алалы деген пикирлер дагы айтылды. Депутаттар талашып тартышып, өкмөттүн отчетун кабыл алуунун мыйзамдуулугун териштиришти. Аткаруу бийлигинин алдына коюлуучу суроо талаптар көп экендигин айткан депутаттар дагы өз суроолорун жолдошту. Ушу энергия холдингдин тагдырын айтсаңыз, энергетика министри кылып түзөсүзбү? Жанагы башаламандыкты кандай жолго коесуз бүгүн? Мен ойлоп атам, проблеманы алаксытуу боюнча түзүлгөн структура деп айтам, мына ачык эле айтайын. Бул недра менен энергетика чоң биздин бюджетке салым кошчу тармактарды бир жерге берип, татыксыз, же болбосо ишин билбеген жетекчилерди ошол жака тартып, азыр мен анализ жасап атам, аны мен сиздерге айтам. Сиз мындан кийин президенттик администрациянын бөлүм башчылары менен кандай кызматташасыз? Алар протоколдук тапшырма менен эле 1 миллиард сом бөлдүрүп берет экен. Мына ушул вертолет боюнча дагы Алым Кожоевго ошондогу бөлүм башчы протоколдук тапшырма менен 4 вертолетти бөлүп атат. Президенттик администрация соода сатык, дүкөнчү, соодагер, ортомчу иштерине так аралашпаш керек. Мен ойлойм, өкмөт конструктивдүү бардык мамлекеттик бийлик бутактары менен иштеш керек. Эгерде мамлекеттик кызыкчылыкта чечиле турган маселелер болсо. Мына жакында экс-президент Алмазбек Атамбаев кайрылуу кылды. Сиздердин тергөөнүн негизинде камакта отурган мурунку жетекчилер боюнча. Сиздердин кийинки кадамыңар кандай болот ошол кайрылуу боюнча? Азыркы убакта бардык иштер боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Резонанс иштерде бизде 25 иш бар. Дастанбек Арысбекович, мен аны сураган жокмун. Мен ошол кайрылуунун тагдыры кандай болот деп атам. Ал киши УПКнын 150 статьясынын тегерегинде көп маселени өзүнө жоопкерчилик кылып алды. Ошонун негизинде силердин кадамыңар кандай деп сурап атам менчи. Кыргызстан агрардык өлкө болгондугуна карабай, айыл чарбасы ички дүңөнүмдүн 12%-ын түзөт. Бул жакшы көрүнүш эмес. ВВП структурасын карасак,
тейлөө услуга 48% турат. Тейлөө. Бул жакшы эмес көрүнүштөр. Айыл чара багытында 12,3%. Биринчи суроо. Мына сиз айтып кеттиңиз, МТСтер боюнча канча план боюнча 56 бар экен, канча дагы жаратабыз? Ушул 18-19-да биз 100дөн ашырышыбыз керек деген ойдо болуп атабыз. Экспортко ориентированный эмнебиз бар? Эмне продукцияны бүгүн бизге көп көлөмдүү, мисалы үчүн эт болобу, жүн болобу, же болбосо жашса жемиш болобу, поставка кыла алабыз. Масштабный поставка жок. Ошентип эл өкүлдөрү премьер-министрдин отчетун жактыруу менен бирге аткаруу бийлигине экономиканы, реалдуу секторду көтөрүү боюнча ондогон сунуштарды беришти. Билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр, кечеңдеген курулуштар сыяктуу элден түшкөн кайрылууларга өкмөттүн көңүлүн бурду. Алардын аткарылышы боюнча өкмөт келерки жылы парламентке жооп бериши керек. Узап бараткан аптада Улуттук банктагы 2017 жылдагы иши боюнча отчет берип, аны жогорку кеңеш канааттандырды. Коңшу өлкөлөрдүн улуттук акчаларынын наркы кетип жаткан маалда кыргыз сомунун куну учкан жок. Былтыр Улуттук банк мурдагы жылга салыштырмалуу интервенцияны 3 эсе аз жасаган. Бирок эл өкүлдөрү акча кредиттик саясаттагы башка маселелерге көңүл бурду. Талкууда депутаттар коммерциялык банктардын пайыздык чендери жогору болуп жатканын, Росинбанктын кылмыштуу акча которуулары жөнүндө маселе козгоду. Улуттук банк билдиргендей, былтыр инфляциянын деңгээли 3,7% болуп, улуттук валюта туруктуу сакталган. 2017 жылы 17 жолу интервенция жасалган. Бул 16 жылга салыштырмалуу 3 эсе аз. Жыл ичинде калайык калктын өлкөнүн улуттук валютасына карата ишенимин арттырууда ийгиликтерге жетишилди. Улуттук банктын былтыркы кирешеси 2 миллиард 400 миллион сом болгон. Анын 90% бюджетке жардам катары берилген. Ал эми элдин кирешесин көбөйтүү үчүн Улуттук банк кандай чараларды көрүүдө? Бул айлык акылар, пенсиялар болобу, пособиялар болобу, бул кандай чаралар жөнүндө сөз болуп атат? Жана сиз эмне кылайын деп атасыз? Элибизге финансовый безопасность обеспечить керекпиз деп банктардын туруктуулугун кармапчы. Башкы банкир билдиргендей, алтын боюнча жаңы саясаттын негизинде Улуттук банктын алтын кору жогорулаган. Мына Улуттук банк сиздер канча алтын сатып алдыңыздар? Кайсы жерден сатып алдыңыздар? Кайсы мамлекеттен сатып алдыңыздар? 2017 жылы уже 6,9 тонна болуп калды да, бул алтындын баарын Улуттук банк сом түрүндө өзүбүздүн чыгарылган алтындын баарын сатып алат да, кумтордун алтынын тышкары. Эл өкүлдөрүнүн баамында башка өлкөлөргө салыштырмалуу коммерциялык банктардын пайыздык ставкалары жогору бойдон калууда. Муну микрокредиттик уюмдар көп киреше таап, капиталы аз эмес банкка айланганы айгинелейт. Ушул тапта Кыргызстанда комбанктардын саны 25. Мисалы, залог алган 120% алыш керек экен, бизде бүгүнкү күндө 200%га чейин алып атат да залогдорду. Талкууда коммерциялык банктардын ишмердигин катуу көзөмөлгө алуу зарылдыгы айтылды. Анткени жакында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Росинбанктын кылмыштуу акча которуу схемасын таап чыккан. Кылмыш иши козголуп, мурунку жетекчиси камакка алынган. Маалыматтар боюнча Росинбанк 3 миллиардтан ашуун рубльды мыйзамсыз жол менен жеке жана юридикалык жактардын чет өлкөдөгү эсептерине которгон. Улуттук банктын отчету палатада дагы каралып, кабыл алынды. Ошондой эле парламент эсеп палатасынын дагы отчетун кабыл алды. Отчеттук жылда каржы бузуулар, бюджеттин резервтери жана жоготуулары жалпысынан 11 миллиард 976 миллион сомго жеткен. Анын 2,5 миллиардтайы калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, 80% ордуна коюлган. Кайсыл мекемеде акча көп уурдалган? Ал эми эсеп палатасынын аудиторлорунун өзүнө ишеним кандай? Кененирээк кийинки репортажда. 2017 жылы жалпысынан 2673 аудит объектисине текшерүү жүргүзүлүп, анын ичинде бюджеттик мекемелер 1884 болгон. Ал эми чарбалык субъекттер 436 жана жергиликтүү бюджеттен каржыланган субъекттер 346-ны түзгөн. Эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгында ушул каржы бузуулар, резервтер жана жоготуулар, рационалдуу эмес пайдаланган каражаттардын жалпы көлөмү 11 миллиард 976 миллион сомду түздү. Негизинен чет өлкөдөн грант же насыя иретинде келип жаткан каражаттардан кымырып калуу фактылары жашыруунда эмес. Андай акчаны адалдоо консультативдик кеңеш берүү аркылуу жүргүзүлүп келет. Мындай көрүнүшкө тыкыр көңүл бөлүп, иликтөөнү күчөтүү керек. Проекттерди кредит алган, өзгөчө кредит алган биздин проекттерди карап көрсөңүздөр, ошол жерде отдел реализация проекта деген бар. Ошол жерде отделде биз консультативный услугиге
30% кредиттен айрым жерлерде беребиз. Ошолор эмне иш кылышат, эмне үчүн аларды карабайсыздар? Бүгүнкү күндө азыр мына транспорт министрлигинде бизде аудит жүрүп атат. Муну биздин мына урматтуу кеңештин мүчөсү аудиторубуз Жошбеков Заир Сулайманов жетектейт. Мына азыр өзү угуп атат. Бул сөз муну эске алып. Отдел реализации проекта деген бар, ошону карап. ОРП бар, билем. Бул боюнча сизге дагы расмий түрдө беребиз. Жогорку кеңешке сиздерге беребиз. Эсептөө палатасынан барган аудиторлор өзгөчө айыл өкмөттөрдүн жүрөгүнүн ишин алып бүткөн. Ага кошумча прокуратуранын дагы текшерүүлөрү бар. Жергиликтүү бийлик айыл өкмөттөрдү, баягы мэрлерди тендер өткөргөндөн кийин тендердин эртеси күнү эле ошол баягы ушул прокуратура тарабынан же башка жактан келишип эле ошо баягы текшерүү иштери көп болуп атат да. Региондордун өнүктүрүү жылы болуп жарыяланбадыбы президенттин жарлыгы менен. Анан башкы прокурордун буйругу менен биз ошону колдоп, жарлыкты колдоп, биз ошо жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына текшерүү пландуу текшерүүлөрдү токтотууну ошо көрсөтмөлөр жерлерге жибердик. Текшерүү жүргүзүлгөндө тендер маселеси көйгөй жаратат. Себеби чектелүү гана каражат бөлүнүп, курулган имараттын сапаты талапка жооп бербей калган учурлар көп кездешет. Силер эми баягы ценовой жагын эле карабай. Ошол жазалган иштин, жазала турган иштин эң оболу сапатына карап, мен дары жолумда баса белгилеп айтып атам. Ошондой баа берсеңер. 2017 жылдын жыйынтыгы менен каржы тартибин бузган мекеме катарында транспорт жана жолдор министрлиги алдыңкы катарда. Андан соң Бишкек шаардык мэриясы жана бажы кызматы аныкталган. Мындай көрүнүштөрдү эске алуу менен аталган мекеме башчыларына кызматтык чара көрүлөбү деген суроо бар. Бул жанагы финансовый нарушение ичинде бир хищение түздөн түз ошол жетекчинин тиешеси болсо, же айыл өкмөт, же бухгалтер, же жетекчи, биз ошону кызматтан бошотууга албетте андай чарага биз барабыз. Талкуу учурунда депутат Дастан Бекешев тарабынан аудиторлордун санын кыскартуу сунушу айтылды. Ал эми эл өкүлү Бакыт Төрөбаев текшерүүдөн мурун түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү деген пикирде. Тагдыр чечүүчү чечим кабыл алууда уруулар өз өкүлдөрүн элдик курултайга аттандырчу. Курултайдын бүгүнкү мураскору жогорку кеңеш. Союз тарагандан кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүн легендарылуу парламент жандандырды. Өлкө президенти жана өкмөт башчысы жок калган саясий кризистин чыңалып турган маалында бир гана жогорку кеңеш ишин үзгүлтүксүз улантты. 2010 жылы Кыргызстан Орбор Азия чөлкөмүндөгү биринчи парламенттик өлкө болду. Парламенттик демократия ата баба мурасы. 15 июнь күнү дүйнө мусулмандары Курман айт майрамын белгилеп, Бишкектин эски аянтында 10 миңдеген адамдардын катышуусунда айт намазы окулду. Ага жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган расмийлер катышты. Төрага айт намазда жалпы мусулмандарды президенттин жана жогорку кеңештин атынан куттуктады. Ардактуу мусулмандар, кармаган орозоңуздарды жараткан кабыл кылсын. Бул айда жасаган жакшы иштерибиз коомубуздун ынтымагын бекемдесин. Кыргыз эли орду толгус оор жоготууга учурады. 12 июнь күнү жогорку кеңештин депутаты Нурланбек Кадыкеев 49 жашында кайтыш болду. Ал 1970 жылдын 21 январында Кочкор районунда туулган. Жогорку окуу жайлардан экономикалык жана юридикалык билимге ээ болгон. Эмгек чогулун автослесарлыктан баштап бир нече ишканаларда жетекчилик кызматтарды аркалаган. Нурлан Кадыкеев 2015 жылы Кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына шайланып, экономикалык жана фискалдык саясатты комитетин жетектеген. Өлкөнүн фискалдык саясатына байланыштуу бир катар орчундуу мыйзам долбоорлорун демилгелеген. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган бир катар депутаттар маркумдун тажиясына катышып, анын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Маркумдун артында аялы жана 2 баласы калды. 6 жылдан бери такыр ишке ашпай сөз жүзүндө гана келе жаткан коопсуз шаар программасы боюнча парламентте өкмөттүк саат өттү. Бул долбоор ишке киргенче жол кырсыктарынан 5000ден ашуун адам мерт болгон. Жоопкерчиликти алган эч ким жок. Депутаттардын пикиринде долбоорду ишке ашпоосуна кызыктар тараптар дагы болгон. Эми өкмөт өкүлдөрү тартипке салган бул долбоор күзүндө иштеп баштайт деген убадасын берүүдө.
Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрү коопсуз шаар долбоору боюнча кенен 2 саат эл өкүлдөрүнө көрүлүп жаткан аракеттер боюнча маалымат беришти. Министр жол кырсыктарынын 90%га жакыны айдоочулардын күнөөсүнөн болоорун айтты. Кыргызстанда жол транспорт кырсыктарынын натыйжасында акыркы 10 жылда 10.362 адам каза болгон. Азырынча Бишкек шаарынын көчөлөрүндө тестирлөө иретинде 4 видеокамера орнотулган. Жолдо жүрүү эрежелеринин 6 түрү боюнча 113 миңден ашуун тартип бузуу катталган. Ошол госномери аркылуу канча жолу ошол аппараттык комплекстерден өткөнүн биз биле алабыз. Азыр менин билишимче ошо 4 көчөгө койгон видеокамераны бул сатып алып пилотный кылып бир компания бериптир да, орустар бериптир. Анан азыр алар айтып атышыптыр. Либо акчасын төлөгүлө, либо биз чечип кетебиз депчи. Бул мамлекет үчүн өтө мындай уят нерсе болуш керек. Жыйын жүрүшүндө алкоголдук ичимдиктерди ичип рулга отургандарга болгон айыппулдун көлөмүн 100 миңге чейин жеткирүү сунушун депутат берди. Бир чоң штраф болсо дагы баягы мас болуп да рулга отурарда бир ойлонуп деген сөз да. Бир 100 миң сомдон баштасак дегендечи. Коопсуз шаар долбоорун айтылып келе жаткан 6 жыл болду. Ошол жылдан 6 кадамда алдыга жылбай жаткан депутаттар сын калышты. Жок дегенде бир үлгү катары бир көчөнү көрсөтүп азыр азындай бир камераны коюп, мындай мультфильм койгондой, ал жерде бул машина, бул эгеси деп. Бул өкмөттүк деңгээл эмес да. Бул аракеттен майнап чыкпайт деген депутат долбоорду бир тармакка өткөрүп берүү керектигин сунуштайт. Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Ошон үчүн булардын баарын кошуп, бир министрге берип, сен ошол безопасный городко же болбосо жолдун коопсуз кыймылына сен башы менен жооп бересиң деп байлаш керек. Биринчи этабында Бишкек шаарында 30 перекрестканы алдык. Чоң перекресткалардан 30, анан шаардан чыккан ар бир жолдорго сөзсүз түрдө коюлат. Андан сырткары Бишкек Кемин, Бишкек Чалдабар, Бишкек аэропорт Манас жолдоруна коюлат. Отурум соңунда бир катар эл өкүлдөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, аны жүзөгө ашыруу, ыкчамдатуу, каржылоо маселесин чечүү боюнча сунуш пикирлерин беришти. Мына ушул жолдогу коррупциялык иштер, паспортторду мыйзамсыз сатуу, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча Жогорку Кеңеш былтыр өкмөткө бир катар тапшырмаларды берген эле. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин депутаттары маселе боюнча тармактык министрлерден сурады. Депутаттардын пикиринде айтылгандар сөз боюнча калып, мыйзамдар аткарылган эмес. Депутаттар 2017 жылы өкмөткө берилген комитеттин чечимдери жетишерлик деңгээлде аткарылдыбы же жокпу деген таризде өкмөт өкүлдөрүнөн маалымат алды. Анда ар тараптуу суроолор каралды. Комитеттин чечимдеринде каралган айрым иш-чаралар толук көлөмдө ишке ашырылбай тургандыгын моюнга алышыбыз керек. Аларды ишке ашыруу үчүн негизги тоскоолдук болуп, республикалык бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелгендиги болуп эсептелинет. Эл өкүлдөрү комитет жыйынында өткөн жылы Кытайлык 98 уйгур улутундагы жарандарга мыйзамсыз паспорт берүү боюнча ишти тактап, иликтеп бир бүтүм чыгаруу тапшырмасын беришкен. Жасалма документтерди алып сыртка чыгып кетип атат. Бирок биздин органдар ага тиешелүү чараларды колдонбой атат. Бул мындай мамлекетке кетирген чоң доо да бул. Мен бүгүнкү күnkү отчетту эч кандай бир канааттандырарлык деп эсептей албайм да. Бүгүнкү комитеттин биз ушул 1 жылдан берки караган чечимибизге мен эч кандай бир купулум толгон жок. Бүгүн ушу комитет болот экен, ошол 1 жылда кабыл алган чечимдерди карайт экенбиз. Ошого барып катышып келели деген гана бир ой менен келгенде болуп атасыңар да. Жыйында уюшкан кылмыштуулукка шектүү топтор тууралуу маселе бүйүр кызытты. Закондон башка да бөлөк бир нерсе сиздерге мешайт этип атат. Чыныңызды айтыңызчы. Законду макул эртең кабыл алып берели. Бүрсү күн чыгып талкалайсызбы опугуна? Бизде азыр толук мыйзамдуулук бар. Биз уюшулган кылмыштык менен күрөш мындан мурда болуп деле келген, бүгүн деле болуп жатат. Азыркы тапта өлкө ичинде уюшкан кылмышка шектүү чоң 4 топ жана 500 мүчөсү катталган. Ошол учетто турабы? Ошол чындап эле уюшкан кылмыштык топко тиешеси барбы? Жокпу? Бүт байланыштарын баарын талдап атабыз. Где-то ушул 1,5 жылдыкта талдап бүтүп, чындап эле уюшкан кылмыштыкка тиешеси бар булар. Алар боюнча дагы талдап тереңирээк ыкчам иштерди алып барып, аларды жоопко тартып аракет кылабыз да. Алар менен күрөшүүнүн ордуна жеке ишкерлер мындай топторго көбүрөөк ишеним артарын Бакирдин Субанбеков билдирди. Милицияга же болбосо прокуратурага кайрылсаң, алар эчтеке чечпейт экен. Лучше ты ОПГга барып бир тыйынты берип койсоң ошолор чечет деп. Бул эмнени айтат? Бул мамлекеттин алсыздыгын айтат.
бул мамлекеттин мыйзамдуулуктун иштебей жатканын айтат. Ошентип өкмөттүн даяр эместигин ырастап, комитет мүчөлөрү канааттандырарлык эмес деп таап күз айына чейин убакыт берди. Жогорку кеңештеги 2 депутат айым комитеттерди жетектейт. Жалпы жыйында Республика Ата журт фракциясынан депутат Махабат Мавлянова транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин төрайымы болуп шайланды. Ал өз каалоосу менен комитет жетекчилигин тапшырган депутат Марат Аманкуловдун ордуна шайланды. Ал эми Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Гүлшат Асылбаева экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрага орун басарлыгына шайланды. Өзүнүңүздү мамлекеттик органдарга парламент аркылуу жеткирсеңиз болот. Арыздаттануу, кайрылууларды жогорку кеңештин депутаттарына жана төрагага жолдой аласыз. Алар өз кезегинде аткаруу бийлигиндеги тиешелүү органдарга тапшырма беришет. Жогорку кеңештин депутатынын жеке кабыл алуусуна жазылып, эл өкүлдөрүнүн жерлерде шайлоочулар менен өткөргөн жолугушууларына да катышсаңыз болот. Ошондой эле кат жазыңыз. Ал үчүн ашыкча убарасы жок эле. Каттар маймылча кеңеш чекит кейжи дарегине электрондук кат жазуу жетиштүү. Ал расмий түрдө катталат. Ошондой эле кеңеш чекит кейжи сайтына кирип, ар бир депутаттын жана төраганын расмий баракчасына баш баксаңыз болот. Депутаттар ар бирибиздин кызыкчылыкты коргойт. Эгер депутатта маселеңиз болсо, борборго келип убара тартпай үйүңүздө туруп байланышсаңыз болот. Бирок эл өкүлдөрү өздөрү дагы алыскы аймактарга тынбай каттап, элдин көйгөйүн көрүп угуп келүүдө. Депутат Кубанычбек Нурматов Араван районунда бир нече социалдык объекттердин курулушун көзөмөлгө алып, жергиликтүү калк менен бирге актуалдуу жана маанилүү көйгөйлөрдү талкуулап кайтты. Араван районунда эл депутаты Кубанычбек Нурматовдун аракети менен бир катар социалдык объекттер курулуп жаткан. Алардын бири Гүлбаар айылындагы заманбап спорттук зал. Курулушу аяктап калган бул спорттук зал пайдаланууга берүү алдында турат. Мына ушул эле жерде айыл тургундары менен жолугушууда эң негизги көйгөй турак үй курууга жер берүү экени айтылды. Биринчи жер вопросы болсо жергиликтүү калк өзүнө жакын жерден алганда башкаларга алыш керек болот. А бизде наоборот болууда. Башкалар бүтүн барды жакшы жерден алып туруп, бизде ошо нарага карап сүрөт. Областнойдукун баардыгын чакырып, буну жерде эле көчмө жыйынды өткөрүп, ушул жерде эле чечебиз бул нерсени. Айылдыктарды убайга салган экинчи бир көйгөй паспортундагы бир тамганын алмашып калганынын айынан пенсияга чыга албай жатышканы болууда. Ноокаттан жерге келин болуп түшкөнгө 50 жыл болгон да. Пенсияга чыгайын десе, ноокатка жөнөтөт экен, бетиркең алып келесиң, башка алып келесиң, фамилияңы бит эмес үчүн через сот оңдолот экен да. Эми ошону сал жеңилдетип бересиңер, кандай кыласыңар? Мисалы, эл кыйналып кетти. Мисалы, көпчүлүгү баягыны албай коюп атат экен пенсиянычы. Буга чейин Маңгыт айылында бала бакча болгон эмес экен. 1988-жылы курулушу башталып келип токтоп калган бул имарат август айында пайдаланууга берилгени турат. 90 орундук ар тарабынан заман шартына төп келген бала бакча болот. Депутаттар иштин жүрүшүнөн маалымат алып курулушту тездетүүнү тапшырышты. Силер акыл болсоңор, силер бизге жеткирип турасыңар да. Улуттук демократиялык институт депутат менен шайлоочулардын карым-катнашын арттыруу максатындагы долбоорду ишке ашырып жаткан. Араван райондук мамлекеттик администрациясынын элдин пикирин депутатка, тескерисинче депутаттын иштерин элге жеткирүүнү жандандырууга көмөктөш боло турган волонтерлор менен баарлашуу болду. Андан кийин эл менен болгон жолугушууда жайыт маселеси, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын авариялык абалда турганы айтылды. 45 000 калк жашаган бул айылды бир тез жардам тейлей албай жаткан. Жок дегенде бир скорый керек да. 45 000 элге бир скорый жетишсиз да. И то эски. Мен скорый помощька кириш берейин. Айылдык мектептерде компьютерди мындай кой, доска проблема боло баштаган. Мектепте эски доскаларда, союз убагында доскалар уже жазылбай деле калды. Анан азыр мамлекет таманында интерактивный доскалар чыгып атат да. Ошо бирөөсү да жок да бул мектептечи. Ошондой доскадан жиберейин, картадан жиберейин. Мен өзүмдүн атыман дебей, саясий партия Кыргызстандын атынан биз ушу мектебибизге жиберебиз. Эл менен болгон жолугушуудан кийин депутаттар Энди айдын волонтерлору менен бирге жардамга муктаж жалгыз бой адамдардын үйлөрүн кыдырып чыгышты. Бири жалгыз бой болсо, экинчи бири жер участогуна муктаж. Алсак мына бул карый адамдын 3 сотукка чыкпаган жеринде 4 үй бүлө бала чакасы менен кысылып жашап жаткан. Ушул жерде коебуз сурооду. Мына өз көзү менен көрүп келдик. Канчалык оор болуп атканын.
ошону барып айтабыз, тез күндөрдө чечкенге сизге окшогондорго биринчи очередте берилиш керек. Ал эми тагдырдын жазмышы менен өзү да уулу да майып болуп калган Лариса Кузьмина күнү түнү Кудайдан тилегени уулум сакайып кетсе деген тилек. Алардын абалын өз көздөрү менен көргөн депутаттар уулум Бишкектеги адис доктурларга көрсөтө турган болду. Чегават айылынын тургундарынын көйгөйү да чек маселеси болчу. Ушунун аркасынан тынбай айтып, киргизип, мына Кудай кааласа, жакын күндөрдө бүтө турган болсо, ошону бүткөндө алып келип, сиздерди топтоп, колуңарга тапшырып, кетебиз ошол күнү келип. Айылдыктар чек ара маселесин да козгошту. Жыла тургандар жылып, алмашыла турган жерлер алмашат. Мынабы Ошко кетип баратканыңыздагы Гүлбардын чекесинде бул сетканы билесиздер да. Ошол наракка жылат. 1 километрден наракка жылат. Дыйкандардын өндүргөн продукцияларын сатып өткөрүүгө контрабанда залал келтирүүдө. Бизде картошка өзүбүздө жетиштирип турган мезгилде Пакистандан алып келип туруп турган материалдар Бишкекке тыгып койду алып келип. 25 сомдон алып келип картошканы алып келди. Контрабанда кең таможнядан контрабанда чоң өтүп атат. Турак жай куруу үчүн болгону 20 гектар жер бөлүнгөнү жаткан. Ал кезекте турган 1,5 миң кишинин 220сына гана араң жетет. Менде bir идея бар, şu 20 гектар жерде bir кандайдыр мыйзамдуу жол менен көп кабаттуу үй салсак. Бизде Чегават айыл өкмөтүндө bundan кийинки башка багар жерибиз жок трансформациялар турган. Келечекти дагы ойлошубуз керек да, эл өсүп келатат. Депутат Аптандил Кулбараков Жумгал районунда иш сапары менен болуп, шайлоочулар менен жолугушту. Буга чейин айыл тургундары эл өкүлүнө кайрылып, чечилбей келген көйгөйлөрүн айтышкан. Анын бири Ак Татыр айылындагы бала бакча. Анын имаратын оңдоп түзөөгө эл өкүлү каражат жана Баатырлар баянын камтыган 2000 даана китеп белекке берди. Ошондой эле Бештерек айылындагы мектептин жылуулук системасын жаңыртууга 150 миң сом тапшырды. Жумгал району боюнча кызмат кылган өрт өчүрүү кызматына бардык жабдуусу менен керебеттерди да ала барган. Депутат мындан сырткары айыл ичиндеги көпүрөлөрдү оңдоого жана насостук станцияны калыбына келтирүүгө каражат бөлгөн. Депутат Чыныбай Турсунбеков Нарын районуна барып, бир катар социалдык объекттердин акыбалы менен жеринде таанышып келди. Өзгөчө Эмгек, Актала, Кеңеш айылдарындагы мектептер балдарды окутууга жараксыз болуп калганына күбө болуп кайтты. Эл депутаты Чыныбай Турсунбеков мындан 3 жыл мурун Нарын районунун Жамбулак айылына өзү туулуп өскөн үйдүн ордуна бардык шарты бар 100 орундук бала бакча курдуруп берген. Заман шартына ылайык тарбиялап, окуп, ырдап бийлегенди үйрөнүп, мектепке даяр болгону минтип бүтүрүү расмисин өткөрүп, коштошуусу жакшы жөрөлгөгө айланган. Депутат барып көргөн Жамбулак айылындагы спорттук зал дубалы көтөрүлүп, чатыры жабылганы калыптыр. Дагы калган 5 миллион сомго которулса, жакынкы айларда пайдаланууга берилет дешти. Ал эми акчасы толук берилип, бирок курулушу толук бүтпөй токтоп калган объектилер дагы жок эмес. Анан бул Миңбулактыкы жакшы эмес. Эмеден мурун акчасын бүт которуп алган илгери эле. Анан эле ушуп кармап. Азыр жок, иштебей кетип калышты. Райондогу Эмгектала орто мектеби толук керектен чыккан, кыйшайып бараткан жагын тирөөч менен тиретип коюп, башка баш калкалар жай жоктугунан балдарды окутууга аргасыз болушкан. Чындап закон келгенде буларды азыр кууп чыкмак турсун прокуратура иш кошуш керек эле да даже. Неге заключениеси бар жерге бала бакыраны кирип сатасыңар деп. Анан ал служба прокуратура бизде эле тобокелдик менен сырыф кылбайлы дегенде келип. Өздөрү батпай жаткан аз келгенсип мектептин 2-3 бөлмөсүн бала бакча ээлеген, жаңы курулуп баштаган бакчанын имараты да токтоп калган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги окуганга жараксыз деген бүтүм чыгарган. Мектеп эми жаңы имарат курууга муктаж да. Ошол кооптуулугу бар. Эми сентябрь айында Эмгекталалык балдар каяка барат? Ал эми Нарын шаарындагы облустук жатак гимназия жылдан жылга жакшырып баратканына депутат менен бирге баргандар күбө болушту. Академик Үсөн Асановдун ысмын алып жүргөн бул гимназия атактуу окумуштууга арнап атайын кабинет ачып, окумуштуунун өмүр жолу окуучуларга чоң таасир этип жатканын белгилешүүдө. Улуу Памирден келген балдар да мына ушул жерде билим алып жатышыптыр. Алар туурасында кеңири маалымат алган депутат муктаждыктарына жараша көмөк көрсөтө турган болду. Нарын шаарындагы Мурдагы райондук оорукананын бир тарабында үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, экинчи башында кургак учуктуу дарылоо борбору жайгашкан. Мындагылардын айтканына караганда экөөнүн бир имаратта турганы эч бир эрежеге туура келбейт экен.
Кургак учуу ооруканасынын айланасында жашаган тургундар да нааразы. Арыз жазып эле отурабыз, бирок туб диспансер бир жерден алынып кетели. Билбейм, азыр силер келатканда көрдүңөрбү? Ошо жолдо бул асфальтта туб диспансердин маңдайында балдар ойноп атышат. Дигиле райондук оорукана проблемасы шаар тургундарын кургагучуктан коргоо маселелерине тиешелүү министрликтер көз жумдуу мамиле кылганда болбойт. Республикада 44 район ичинен 43-үндө райондук оорукана бар, Нарын районунда жок. Бул эми албетте нонсенс деп те койсо болот. Бул демек бул райондун жетекчилиги ошол учурда муну анын жок кылуусуна макулдук берип койгон жетекчилиги эртеңкини ойлогон эмес. Натыйжада мына мен кыдырып жүргөндө башка ар бир райондун эли арызданып атат. Областтык ооруканада эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Башка райондон келгенде жатып алат. Биз келип кезек күтөбүз. Өзүбүздүн ооруканабыз болбогондон кийин кандай мамиле бизге деген сыяктуу маселелер коюлуп атат. Дөбөлүү орто мектебинин ашар жолу менен курулган бөлүгү керектен чыгып, мектептин негизги имаратына да доо кетирип жаткан. Капиталдык ремонтко муктаж. Чөп кеткен. Жер асата бергенде чөп кеткен. Чөп кетип болгон жерин баары жарылып. Аталган мектептин ремонтуна тезинен киришпесе, мектеп толугу менен керектен чыгып калышы да ыктымал. Мунун баарын тезинен ремонт кылбасак, эртең күнүсүндө жакшынакай мектептен айрылып калып, андан кийин ордуна жаңы мектеп куруш үчүн канча убакыт кетет. Мындай нерселерге учурунда реакция кылышыбыз керек. Бул маселелерди бүгүн чече турган, эртең эмес, бүгүн чече турган маселелер катары тиешелүү министрликтердин, жетекчиликтердин бардыгына айтууга туура келет, билдирүүгө туура келет, талап кылууга туура келет. Бул элдин көйгөйү, бул элдин талабы. Дубалынын этеги уламжылып бараткан Кеңеш айылдык мектебине эми балдарды киргизүүгө болбойт. Этек жагын тарттырган арматура тростор туруштук бербей үзүлө баштаптыр. Элдин үнүн жогорку жакка жеткирүүнү эл депутатынан өтүнүп калышты. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандан бери жарым жыл өттү. Алгачкы жыйынтыктар кандай? Элеттеги элдин турмушу өзгөрдүбү? Бул суроолор Өнүгүү Прогресс фракциясынын Ош шаарындагы көчмө жыйынында талкууланды. 2017 жылы региондордо 524 өнөр жай ишканалар ачылган болсо, ал эми 2018 жылдын 1-майына чейинки аралыкта 51 ишкана тушоосун кесип, кошумча 744 жумуш орундары түзүлгөн. Мындай көрсөткүчтөр Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынын Ош шаарында өткөн көчмө жыйынында айтылды. Ишкердиктен ийгилик табам дегендерге, жеренеге маңдай тери менен мээнет кылган айыл чарбасындагыларга жеңилдетилген насыялар дагы берилүүдө. Евразиялык биримдикке киргенден бери Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду дагы бизге абдан жакшы жардам кылып келатат. Бүгүнкү күндө бул долбоорлор бүгүнкү күндө 994 жалпысынан долбоор болду. Суммасы болсо 276 миллион долларга бүгүнкү күндө каржылоо болуп өттү. Аймактарда канча жумуш орундары түзүлдү, канча ишкана ачылды, ушуга карап район акимдердин ишине баа берүү критерийлери иштелип чыкса деп сунуш айткандар болду. Себеби ошондо райондун акими ошондой талап коюлганда банктар менен тыгыз байланышта иштеп, инвесторлорду издегенге мындай аракет жасайт да. Дотациядагы айылдарга чакан мал союучу, мөмө жемиш кургатуучу цехтер ачылса, иш илгерилемек. Биз ушул жылдан пайдаланып, бир жаңы ишканаларды курдурсак жакшы болот эле да. Жолугушууга келгендердин бири Кадыржан Батыровго тиешелүү ишканалардын таландыга түшүп, кароосуз калгандыгын айтса, дагы башкалары un чыгаруучу комбинаттардын иши солгундап кеткендигин жана балдар бакчаларын мамлекетке кайра кайтаруу маселелерин көтөрүштү. Жалал Абад шаарындагы аэропорттун калаа ичинде жайгашкандыгына кооптонгондор да болду. Буга жооп берген депутат Алтынбек Жунус уулу маселенин маңызын жергиликтүү жана эл аралык мисалдар менен түшүндүрдү. Ал эми жана сиздин айтып аткан 2 километр да башка болсо, ал норманы карап чыгып өзгөрүш керек. Мисалы Алматы шаарында, Стамбул шаарында, так эле борбордун ортосунда самолет аэропорттор. Эч кыйналбай эле конуп. Көчмө жыйында айтылган маалыматтар акырында эске алынсын деп табылып, жыйынтыкты сурап алчу мезгил декабрь айына белгиленди. Азыр жаңы убойнун цехтер курулуп атат. ХАПС стандартта. ХАПС деген бул тамак аш боюнча коопсуздук бир стандарт. Халал эмес, коопсуздук боюнча. Эгерде кимде ошол ХАПС стандартта сертификаты болсо, ал Сингапур болобу, Турция болобу, Америка болобу ошол стандарт менен бара алат. Ошон үчүн сиздер дагы мал чарба менен иштеп аткан тиги ишкерлер болсо, ошолорго да жеткизип койгула. Келечекте Кыргызстанда дагы ХАПС стандарттар аябай терең жайылат да. Кала берсе сырттан келип иштеп жаткан чет өлкөлүк курулуш адистери биздин жерде киреше табышса, анда алар салык төлөсүн деген сунуштар дагы айтылды.
Кыргызстанда өзгөчө экономикалык зона түзүү боюнча жаңы мыйзам долбоору иштелип чыкты. Анын автору Махабат Мавлянованын ырасташынча, мыйзам долбоорунун максаты аймактардын экономикасын көтөрүү. Алсак, майда ишканалардын башын бириктирип өндүрүштү ирилештирүү. Ошондой эле өлкөнүн 7 дубанында тең туристтик зоналарды түзүү каралууда. Мыйзам долбоору ишке ашса, эл турмушун жакшыртууга кандай таасир этет? Кененирээк кийинки репортажда. Ишкер айым Динара Токтосунованын цехинде 20дай тигүү машинасы бар. Аны менен кыздар сезон маалында көлөмдүү буйрутмаларды аткарууга жетише албай калат. Андай учурда башка майда көмөкчү цехтерди издөөгө туура келет дейт ишкер. Чоң рынокто камсыз кылыш үчүн анда машинкаларды көбөйтүп, кыздарды көбөйтүш керек. 100 кылып же 150-200 кыздарды көбөйтсө, анан ошондо количество чыгат. Эгерде бир нече цехтерди бирге алып чогуу иштесеңерчи? Андай аябай жакшы болот эле. Эл өкүлү Махабат Мавлянова ушул сындуу ар башка өндүрүш ишканаларынын башын бириктирип, өзгөчө экономикалык зонаны түзүүнү сунуштоодо. Ал үчүн аймактарда жерлерди трансформациялап, инфраструктурасын түзүп, инвесторлорго шарт түзүүнү мыйзам долбооруна жазган. ЭЭПтин талабы боюнча да айыл чарба продукциялары ири көлөмдө жана бир сортто болсо проблемасыз экспортко чыгат. Тигүүчү ишканалар, мисалы үчүн тигүүчүлүк менен алектенген биздин ишкерлерибиз ошол жака бүт баары бир 10-15 ошол ишканалар биригип туруп, бир чогуу чаран, чоң бир өлчөмдөгү, көлөмдөгү даяр кийимдер чыгаранга шарт түзүлөт да. Жана ошондой эле башка, эгерде башка өндүрүштөрдү алсак, алар дагы ар кими өздөрүнүн кол зорунан келишинче, мүмкүнчүлүгүнөн финансылык жактан мүмкүнчүлүгү келишинче өздөрүнчө бир өндүрүштү ачып алышкан. Анан майда мындай мелко товарный кылып продукция чыгарышат да. Анан бул майда чыккан, аз көлөмдөгү чыккан биздин Кыргызстандын товары, продукциясы, даяр продукциясы бул сырткы рынокто, чоң рынокто булар конкурентоспособный боло албай жатышат. Өзгөчө экономикалык зона туризм тармагында камтыйт. Ысык көлдөн башка жерлерде да туристтерди кызыктырган жайлар көп, бирок өздөштүрүлгөн эмес. Башка аймактарга да туристтик зона түзүлсө, инвесторлор барып саякатчылар үчүн эс алуу жайларын курууга мүмкүнчүлүк берилет. Канчалаган мындай туристтик потенциалы жогору болгон жерлерибиз өздөштүрүлгөн эмес. Себеби биринчи маселе бул инфраструктурасы маселеси чечилген эмес. Ушул мыйзам үстүндө долбоорду ишке ашып мыйзам кабылганда биз жанагы жаткан кандай бир жаратылыштык ушунчалык бир байлыктары, жаратылыштык кооз пейзаждары гана ээ болгон, климаттык ушу рекреациондук мааниге ээ болгон ушул биздин ресурстарды колдонуу үчүн шарт түзүлүп калат. Себеби ал жакта жеке инвесторлор келип өздөрү инфраструктурасын чечип, андан кийин ген пландарын түзүлсө, ошол ген пландын негизинде көптөгөн ошол мейманканалар, жогорку деңгээлдеги жана эс алуучу жайлар курулуп, жанагы биздин лыжа жанагы тебүү сезонундагы, кышкы сезондордагы өздөштүрүп иштеп, ошого туристтерди тартса болот да. Айтылган ойлор ишке ашса, алыскы аймактарда жумуш орундары пайда болуп, ички тышкы миграция кадыреси азаймак деди эл өкүлү. Өзгөчө экономикалык зона түзүү тууралуу мыйзам долбоору учурда коомдук талкууда турат. Программаны улантабыз. Турак жайды камсыздандыруу иштери кандай жүрүүдө? Бүгүнкү күндө 1.200.000 ашуун турак жай болсо, анын 8% гана камсыздандырылган. Парламенттин эл аралык иштер коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү талкуулады. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам мындан 2 жыл мурун кабыл алынган. Ал аралыкта камсыздандыруу боюнча бир гана мамлекеттик компания иштеп, өлкөдөгү дээрлик 1,5 миллионго чукул турак үйдүн 8 гана пайызын камсыздандырышкан. Ушундан улам камсыздандыруу иштерин илгерилетүү максатында депутаттар мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун беришүүдө. 2 жылдан бери бул мыйзам иштеп атса, мамлекеттик ишкана болгону 10% гана элди камсыз кылган да. Эгер биз көбүрөөк ушул уруксатты бере турган болсок, биз ойлойбуз, мына билесиздер, мамлекетибиз баягы өзгөчө кырдаалдар боюнча сейсмологический кооптуу участкаларыбыз көп. Ошол жерлерге дагы ишканалар жетип, иштеп, элибизге бир шарт түзүп берүү максатында. 2 жыл аралыгында жаратылыш кырсыктарынан улам турак үйлөрү кыйраган жана жабыр тарткан 170 жаранга камсыздандыруу каражаттары берилген. Ал эми камсыздандырууну каалаган жарандардан чогулган акча 1 миллиард 130 миллион сомду түзөт.
4 айды жыйынтыгы biz азыр 17 миллион плюс менен чыгып атабыз. Мен ойлойм, şu 2-3 жылдын ичинде biz уже бардык жабып, уже доходко өтөбүз. Себеби бүгүнкү күндө бизге мамлекет бөлүп берген 170 миллион уставдык капиталыбыз толугу менен сакталган. Ал жерден бир тыйын биз сарптаган эмеспиз. Бүгүнкү күндө толук расходторубуз өзүбүз чогулткан акча менен жабып атабыз. Өкмөттүн берген маалыматы боюнча 1 миллион 200 миң турак үйдүн 20%-нын гана документтери бар. Мындай учурда үйлөрдү камсыздандырууга шашылбай, аларга документ топтоосуна шарт түзүп берүү керек. Ана биринчи ушул мыйзамдарды алып чыгып страховайнан эмес, биринчи ошол баягы жөнөкөй адамдардын үйлөрүн мындай мыйзамдаштыруу боюнча иш аракет кылбайсыңарбы? Трансформацияны кылып бүтүрүп берилсе, кыйкырып өкүрүп отурасыңар мына. Өкмөттүн өкүлү. Анан биринчи башынан баштабай биз баарын аягынан баштайбыз да. Документ жок болсо эмнени страховать этесиңер азыр? Шахсыйга деп, государственныйга деп берип атасыңар. Камсыздандыруу иштерине жеке компаниялардын кирүүсүнө өкмөт деле каршы эмес. Бирок аларга коюлуучу атайын шарттар бар. Жеке камсыздандыруу компаниянын демилгелери бизде бул рынокко кирели деп атат, бирок ошол менен биз сунуштап атабыз. Эгер бул жакка кирсеңер, анда ар бир областтан өзүңөрдүн өкүлчүлүгүңөрдү ачасыңар деп. Анткени жеке компаниялар өзүнчө бир шаарларды, чоң эмелерди алып алды, айыл жакка барбашы мүмкүн да. Ошол тобокелчиликти азайтыш үчүн эгер кирсеңер бул рынокко, анда өзүңөрдүн өкүлчүлүгүңөрдү ар бир областтан ачасыңар деген сунуш менен кирип атабыз. Талкуу учурунда бир катар кайчы пикирлер орун алып, депутаттар тарабынан сунуштар берилди. Эл өкүлү Алмазбек Баатырбековдун айтымында, камсыздандыруу иштерин жөнгө салууда өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасына таяныш керек. Эч жаңы велосипед чыгарып кереги жок. Дүйнө жүзүндө иштеп аткан механизмдер бар. Бүгүнкү күнү ушул мыйзам чыгып атканда менин да эсимде государственный деп киргизсебиз, биз государственный ипотечный кредитовой компания, страховой компания ачабыз. Ошону менен мамлекет камсыздайт деген менен колдоп бергенбиз да. Бирок бүгүнкү күнү көрүп атат, что государственная страховая компания толук охват жасай албай атат. Эмне кылыш керек? Дүйнө жүзүнүн практикасын караш керек. Учурда өкмөт тарабынан дагы мыйзам долбоору иштелип жаткандыгы маалымдалды. Отурум соңунда депутаттар иштеп чыккан мыйзам менен өкмөттүн сунушун шайкеш келтирип, бириктирүү демилгеси колдоо тапты. 2030 жылга чейин өлкөнүн калктуу пункттарынын дээрлик 90%-на чейин жаратылыш газы жеткирилет. Отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетте өлкөнү газдаштыруу маселеси каралды. Эл өкүлдөрү көгүлтүр оттун баасын көтөрбөө керектигин айтты. Бул боюнча тиешелүү макулдашуулар жүргүзүлүп жатканы дагы маалымдалды. Кардарлар болсо газ куурларын тартуу иштери өтө кымбат болуп жатканын айтууда. Жалал Абад областы жана Баткен областарында көп жерлерде мен бир деле үйгө киргизген жерлеринизди көрбөдүм да. Бирок кандай кылып кыласыздар? Карабалтадагы мунай кайра иштетүүчү Жунда заводу пайда болгондон бери жергиликтүүлөрдүн чыры токтобой келет. Жергиликтүү тургундарга завод зыян тийгизип жатат деген доомат канчалык жөндө? China Petrol Company заводко дээрлик $400 миллион инвестиция салган. Ири салык төлөөчү ишканага кирет. Эми карамай заводу иштейби же жокпу? Маселе тармактык комитетте талкууланды. Жунда заводуна жакын жайгашкан тургундар ден соолугунан жабыркап жатканын айтышып, тийиштүү мекемелерге кайрылган. Бирок алардан канааттандырарлык жооп ала албагандыктан жогорку кеңештин депутаттарына маселени айтууга туура келген. 2 жылдан бери бир нече жолу Жунда заводу түн ортосунда жагымсыз жыттарды абага чыгарып турат деген элдин даттанууларын жогорку кеңештин жыйындарында айтып келдим. Өткөн жылдын аягында ар кандай жаратылыштагы өзгөрүүлөр байкала баштады. Мисал алсак, массалык түрдө каргалар өлүп калганы интернетке жарыяланды. Негизинен аталган заводдо жергиликтүү тургундар эмгектенишет. Бирок келишимде көрсөтүлгөндөй зыяндуулук үчүн кошумча акы төлөнбөйт. Жумушчулар бул маселени көтөргөнү менен жетекчилиги көңүл деле бөлбөйт. К руководству Джунды неоднократно обращались мы, рабочие простые. До сих пор нету ответа насчет наших обращений, что выплаты за особые условия труда, за вредность. Бирок бул иштер боюнча мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын кызматкерлери текшерүү жүргүзүп, келишимдин негизинде аныкталарын айтышууда. Шарт боюнча зыяндуулугу жогору ишканаларда иштегендерге кошумча акы төлөнүп берилүүсү керек. Буларды ошондой эле жеңилдетүү боюнча предписаниялар берилген. Ошондой эле 2014 жылы 20 пункттан
турган прописаниялар берилип, ошондо айлыктарын көбөйтүү боюнча анда бул жигит иштеп аткан болуш керек. Ошондо 10 миң сомдун болчу, андан көбөйттүргөнгө биз жардам бергенбиз. 100% силер берген предписание 100% аткарылып келе жатат. Аткарып келе жатат. 100% деп айта албайбыз аткарылганына. Бул анткени 100% болсо бардык цехтерден мисалы особый условия же вредностька алмак болчу. Аталган завод өз карамагына алган жерлерди максатсыз пайдаланып, жер кодексин бузган учурлар кездешкен. Ошондой эле маданий мурастарды жоготуу коркунучу турат. Буларга 5 эмес 12 курган буларга кирет. 13-чү курган дагы жакында кирди. Алардын ушул 14-жылдан берки азыркы мезгилге чейин биз талаптан койгон талап аткарылбай келе жатат. Негизинен ушул 7-чи кургандын бузулушу булардын ушул жер багытын өз багытында иштетүү боюнча чек араны чейин бузуу фактысы далилденген. 2017 жылы Кытай Эл Республикасынан Жунда заводуна алынып келе жаткан уулуу зат кармалып, Кыргызстанда иштетүүгө болбойт деген тыянак чыгарылган. Депутат Алмазбек Акматов ошол препараттын кайда экенине кызыкты. Тыюу салынганына карабай, 1 тоннага жакын тетрахлороэтан 4-хлористый углерод аттуу растворитель Кытай тараптан кирген. Мындай уулуу заттар уруксат жок деп контрабанда катары кармалып, кайрадан Кытайга алып кеткиле дегенде, Кытай тарап чек арадан өзүнө киргизбей койгон. Ошол препараттар кайда, эмне болду? Действительно, это вещество у нас есть, у нас на хранении. Сейчас вот прорабатываем с Госагентством по охране окружающей среды. Вообще, как мы его будем уничтожать? Кетириш керек му? Кайдан келсе ошол жагына. Буну эми ответ хранениеде турат. Бул болсо тиги кимге билдик берет муну пайдаланбай атканыңарды? Жунда заводунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу бир нече кайрылуулар, протоколдук тапшырмалар тийиштүү тармактарга жиберилген. Бул иретте комитет мүчөлөрү айтылган сунуштарды аткарууну өкмөткө тапшырды. Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы уюштурган эстафетанын шарапаты менен бир топ окурмандар жазуучунун китептерине ээ болуп калышты. Болса, депутат Каныбек Иманалиев салттуулантып, жаш шахматчыларга Айтматовдун чыгармаларынын жыйнагын белекке берди. Эгерде 20-жылымга bir кыргыздын атын бериш керек болсо, бул ойлойм Чыңгыз Айтматовдун атын бериш керек деп. Акыркы 20-жылым бул Айтматовдун доору болду. Кыргыз элинин руханий өсүп өнүгүш үчүн, дүйнөлүк жетишкендик үчүн, кыргыз элин дүйнөгө таанытуу үчүн мына ошону элге жайылтууда быйыл улуу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы биздин Жогорку Кеңештин депутаттары жакшы демилге баштап, жакшы саамалык баштап, ошол демилге мага келген экен. Бүгүн ошол эстафетаны улантып, мен тийиштүү биздин бөбөктөргө ошол китептин 8 томдугун белекке берген турам. Чыңгыз Айтматов качыш болгондон кийин бул эми Кыргызстандын деңгээлиндеги адам эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги адам. Анан дүйнөдө Нобель сыйлыгына белгилүү, эми ал деңгээлге чыгыш кыйын албетте. Бир өзгөчөлүгү Чыңгыз Айтматов ошол парламенттин депутаты да болгондо. Анан 8 өлкөнүн парламентарлык шериктештик уюму бар. Ошого мен демилге келип биринчи Жогорку Кеңештен өткөздүм. Комитеттен, анан кийин Жогорку Кеңештин пленардык жыйынынан. Анан 8 өлкөнүн спикерлери колдоп 2013 жылдан баштап биринчи сыйлык берилип баштады. Кайсы бир учурда Айтматов менен замандаш болуу да бир чоң сыймык болуп аталып калат болуш керек да. Эл өкүлү улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 8 томдук китебин өлкөнүн жаш шахматчыларына тапшыруу менен бирге аларга кең келечек каалап, Залкар жазуучубуздун 5 чындыгы тууралуу аларга кененирээк айтып берди. Айтматов биз үчүн улуттук чоң сыймык. Комуз, боз үй, калпак, кыргыздын ала тоосу сыяктуу бул Айтматов да кыргыздын руханий символу болуп калды. Биз Айтматов жөнүндө көп айтабыз. Айтматов ар биздин жүрөгүбүздө жашайт. Бирок Айтматовдун бөлөк жазуучулардан айырмалап турган бир 5 өзгөчөлүгү бар да. Келагай, окуңуздар. Ушул Айтматовдун китептерин жаштар арасында жайылтуу жүрүлгөсүн эстафетаны сиз кимге узатасыз? Мен кийинки эстафетаны Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмаз Батырбековго узатам. Жана бул окуучулар менен жайында мен кездешип, Чыңгыз Айтматов жөнүндө лекция окуп берүүгө даярмын.
Парламенттик саатта сиздерге айтып үлгүргөн жаңылыктар ушулар болду. Мындан башка жогорку кеңеш талкуулап жаткан мыйзамдар жана маселелер менен кеңеш KG сайтына кирип дагы таанышсаңыздар болот. Берүүнү жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап мен Жаннат Майжитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.